Ким каяка баргысы келсе, ошактын жолун өзү эле тандап алат. Мен дайыма айтам. Бул пайгамбардын айткан нерсеси. Бул нерсе өзүң тандайсың деген сөз. Кандай адепте болсоң, кандай ишенимде болсоң, кандай кылым-аракетте болсоң, ошол жакка барасың. Эгерде субхана жумуштан кийин чарчадым, арак ичип баштасаң, жумуштан чарчадым деп наша чегип баштасаң, Кудай сактасын, аузубилла, силерге бул нерсе кереги деле жок нерсе. Же болсо некен зынага барып аткан болсо, ушунда бир нерсени уурдап барып сатып аткан болсо, Кудай сактасын, мына ушунун баардыгы тең сени тозоктон башка эч жакка апарып унутпаш керек. Алла Таала бейиш менен тозокту жаратып койгон. Алар бар. Канча жылдар болсо да бар бул. Бул субханалла ар бирибиздин пешенебизде турат. Ошо себептен бул дүйнө бүтөөрүн унутпашыбыз керек. Демек, сага берилген бул азыркы оомат, ушул берген сага кызмат, ушу берилген бийлик субханалла сага убактылуу экенин унутпашыбыз керек. Демек, ушуну некен жоопкерчилик менен аткаралы. Ушуну субханалла ушуна берилүү менен аткаралы, машалла. Мындай эле жөн эле эмес, ыргылжың эмес. Мындай кыргызча кечип калып бейгөт, төгөтү деген бар го. Мындай бир кылсамбы, кылбасамбы, барсамбы, барбасамбы. Жок, субханалла. 5 жыл кызмат кылган атасыңбы? 5 жыл кан жаныңды берген. 2 жыл кызмат кылам дедиңби? 2 жыл кан жаныңды бергин ушу кызматка. Мамлекетиң үчүн, элиң үчүн, диниң үчүн субханалла бергиле. Эртең менен келатканда ниетиңе жаңартып келгиле. Эртең менен келатасыңар да, мен Аллах разылыгы үчүн мамлекетимди коргоого кетип баратам дегиле. Элимди коргоого кетип баратам дегиле. Кечке чейин Кудайым буйрса, ошонун сообу сиздерге жазыла берет иншалла. Кетип баратканда дагы, Алла, мен ушул кызматымда бир кемчилик кетирген болсом, мени кечир. Кечир деп туруп, кечирим сап кете турган болсок, бүт күнүбүз кечирген акыбалда Кудай алдына иншалла өткөрө турган болсок, барысы ушундай болот экен туугандар.